Бири-бирине болгон ишеничти эмне бузат? Ишенич бул жана мен өткөндө фундамент үй бүлөнүкүн айтып кеткем. Бул фундамент мисалы Кудай кошкон үй бүлө депчи. Анан сүйүү депчи. Андан кийин ырайым, сүйүү деген сөз бул эми арноо да өзүнчү. Андан кийин ырайым турат, бул кечиримден да өйдөрөөк. Анан ушундай эле кирпичтери да, бул биз азыр үй бүлөнү куруп атабыз да. Бул кирпичтери да. Ошо чоң бул блоктордун эсептесеңер, ошол эң чоң блогу бул ишенич, доверие. Доверие эмнеден кетет? Доверие бул өзүңөрдүн кылып аткан мамилеңерден болуп атат да. Ал кандай кылса, сен мындай кылам, анан мындай кылса тигиндей кылам депчи. Партнерский бар ишеничтер, мисалы бизнес кылып атканда эч качан недоверие адамдарды бизнеске албайт да. Он я не доверяю этому человеку депчи. Эч качан ишенбейм депчи. Лучше азыр төлөп, жакшы жаман көрүшпөй, акчасын калтыр да алып кет депчи. Мында карызга да бербейт ишенбеген адамдаргачы. Анан аял менен күйөөнүн ортосунда дагы ошол ишеничтен четтеп калуу эмнеден? Бул манипуляциядан, коркутуудан да. Эң чоң ушул кыргыздын макалы бар. Жаман аял кетем деп коркутат, жаман эркек өлөм деп коркутат да. Бул мындай туура эмес мамилени көргөндө кыргыздар ошондо айтып атат да, жаман аял кетем деп коркутат. Бул манипуляция, таза эле чистая манипуляция. Мен кетем, мен өлөм депчи. Өлөм деген сөз эми аны коркутуу да, коркунуч менен ошо мамилени кармап туруу да. Бул сүйүү менен же ырайым менен эмес, коркуу менен кармап туруу. Ошондуктан бул үй бүлөдө ошол ишеним четтей баштайт, ишеним бузула баштайт. Анткени коркуп атат да, ал кетет, ал өлүп калат анан деп мындай ушул коркуу сезимин кармап байлап турат. Бул өсө бербейт андайчы, анткени бул тунук эмес уже. Тунук деген сөз мамиле тунук болуш керек, ясный болуш керек да, мамилебиз кандай? Экөөбүз мамилебиз кандай дегенде ясно жооп бере албайт да. Анткени коркуп атат, айта албайт, ал мени сүйүп атат же кечирип атат депчи. Анткени ал уже коркунучтун негизинде ал башкача айтыш мүмкүн да. Эми күйөөм бар, эми жакшы көрөм эми дегендейчи. Башкачараак айтат да. Таза айта албайт, тунук ачык айта албайт. Ага жароокер боло албайт. Сизди манипуляция кылып аткан адамга сиз кайра жароокер боло албайсыз. Эч качан аны мындай дагы сылап сыйпабайсыңар да, анткени ал андан коркунуч көрүп атсаңар, ал кетем деп атса, анан же ал өлөм деп улам бирдемке болсо эле өлөм деп сүйлөп атса, бул туура эмес сөздөр да. Мындайды никеде вообще колдонбогула. Өлөм анан кетем деген сөздөр. Бул кандайдыр бир каргыш сөздөр да. Никеде мындай сөздөр такыр алып ташташыңар керек. Эмне үчүн жаман аял кетем деп коркутат да. Анткени ал ошол аркылуу күйөөсүн ойготкусу келип атат, мындай оюндачы. Кетем десем кичине жакшыраак болуп калабы депчи. Бизде сотто бир кыз иштейт, кошунабыз, анан сүйлөшүп калдык, сотто кандай болуп атат десем, ал гражданский жагынан анан жалаң ажырашуулар дейт да. Эмне десем, айтып берчи десең, аялы күйөөсүн ай бас ажырашабыз, сен вообще оң болбой койдуң деп сүйрөп келет дейт да. Анан сотко чейин коркутуп келгем дейт, анан сотко келгенде ажырашасыңарбы деп сот сураса, аялы коркутайын деп, тиги күйөөсү кечирим сурасын деп, ооба деп айтат, тиги мен кетем, жашабайм муну менен депчи. Анан сот анда сенчи десе, күйөөсү мен ажырашам деп атса мейли деп анан чечим чыгарып коет, бүттү экөө ажыраштырып таштайт. Андан кийин аял ыйлайт, ошол жакка отуруп алып, күйөөсү кетип калат дейт, аял отуруп алып ыйлайт. Анан биз сотто иштейбиз дейт, анан эже эмне болду, эмне ыйлап атасыз десе, мен аны муну азырсы болуш келип кечирип кой, мен ажырашпайм деп токтотот го дегем дейт да. Эч качан токтоткон жок дейт да. Ал күйөөсү ал решенияны уже кабыл алып койду, бул өзгөрбөйт деп, ал кетем дегенди токтоткусу келбейт да. Жаман эркек өлөм деп коркутат деген сөз. Ал өлөм мен азыр барып асынып алам деп жаштык кезде кам кайнап кээ бирлери асынып алышы мүмкүн, бирок чынында андай болгондо өзүн сүйгөн эркектер, эгоисттер асынбайт вообще элечи. Мен анча деле көп жолу көргөн жокмун, чтобы эркек балдар кыз үчүн бир жерге барып асынып алганынчы. Же аял үчүн асынып алган. Бул дагы аябай редкий. Тем более бул жаман эркек экени, бул өзүнүн характерин
зрелый эместиги да. Өзүн некомпетентный деген сөз эми өзгөрүүгө каалабайм деген киши да. Компетентный деген киши адам өзү дайыма саморазвитием занимается, өзүн карап эми өсөйүн эле бул жактан эми өзгөрөлү деп турат да. А некомпетентный болгондон кийин өлүп эле калайынчы деп постоянно ушуга сөздөр менен жүрөт да, жашапчы. Коркутуу менен, үркүтүү менен аны аялын же күйөөсү бири-бирин ушу шантажировать этет да. Шантаж деген эми ушу манипуляция да. Манипуляция кылып отуруп, алар ошол мамилени такыр талкалай берет. Ал ситуацияны өзгөрбөй эле, ал просто мамилени талкалап атат. Ошол моментте балким урушту жеңдиңер, ошол моментте силер балким бирдемкени утуп алдыңар, а в целом проиграли да, шантажировать этип. В целом өзгөрүм никеде болгон мамилеңер бузуп алдыңар да, мындай сөздөр менен, куру сөздөр менен. Кетем же өлөм деген сөздөр менен. Сен мени сүйбөйсүң, сен мени эметпейсиң, ты меня не заслуживаешь, ты меня не слушаешь деген обвинительный сөздөр менен ал еще хуже делает да. Даже хуже делает. Ал эми кылгысы келбесе кылбай эле койсун, силер кыла бергиле да. Ал ага себе бергиле да. Инвестиция в семью ушул да. Ал кылбаса да мен инвестирую в семью. Аял кыла берсе өсүп чыгат, эркек кыла берсе өсүп чыгат. Осуждение менен, критика, манипуляция менен заниматься эткендер алар жанагы азыр чачын таз кылып алып, бир кыз роликтер 200 миңден собирать этет, 40 миң, 50 миңденчи тиктоктон көрдүм. Чачын таз кылып алып, эркектер жамандап отурат да. Осужденияга кирип кеткен такыр элечи. Эркектин баарын хайт этип, анан элдер дагы лайк басып эле молодец, молодец дагы поддержка кылып атышат. Аны поддержка кылар менен өзүнүн күйөөсүнө да ошондой мамиле кылам деген сөз да. Ал аялды поддержка кылам менен деген сөз күйөөсүнө да ошондой мамиле кылам. Туура эмес мамиле да. Сен ушундайсың, сен лохсуң, анан тигисиң деп мындай немелердин баарын айтыпчы. Мен туура эмес көрөм. Анткени силердин күйөөңөргө инвестиция кылышыңар керек, аялыңарга инвестиция, салым кылышыңар керек да. Эгер доверияны өстүрөм десеңер. Доверие бизнесте ошондой да. Салым кошкон, эгер чын эле адамга доверять этсе бизнесмен, ага салым кылат да, инвестировать этип, анын бизнеси өркүндөсүн, мен 50 миң, 100 миң доллар кармам, молодец деп, ишеничке жарактуу экенсиң депчи. Аялыңарга деле ошондой инвестиция кылууга да. Анан сен мындайсың, тиңдейсиң деп анан жемелеп, анан манипуляцияга, анан ал страхтын негизинде эле силердин жаныңарда жүргөн, анан туура эмес да.